Оштогу тендер монополиясы, сапатсыз курулуштарга сапырылган миллиондор. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы 26 ноябрда СТ жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси ПТ аттуу жаранды кармаганын билдирди. Ага Ош шаарындагы Кеңсай массивине кирүүчү жана айыл ичиндеги жолдорду куруу боюнча ишти сынактан утуп, бирок бүтүрбөгөнү себеп болгон. Компанияга аталган жумуштарды бүтүрүү үчүн бөлүнгөн каражаттардын тендердеги суммасы 42,9 миллион сом. Ал эми аткарылбай калган жумуштун суммасы 13 миллион сомго жакын экени кабарланган. Финпол бул ишти кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Биздин редакция бул компаниянын кимге катталганын, дагы кандай курулуштарга катышканын ачык булактардан карап чыкты. Жыйынтыгында Су-Транспромжилстрой ЖЧКсына Талас Пратов ээлик кылганы белгилүү болду. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Талас Пратов аттуу ишкерге Магистраль КЖ ЖЧКсы жана Су-Транспромжилстрой аттуу эки компания катталган. А дегенде эле Су-Транспромжилстрой ЖЧКсынын иштерин карап көрөлү. Бул компания акыркы 5 жыл ичинде Оштогу ири тендерлерди утуп келген. Кара Суу шаарындагы Туратали базарынын жанына түшүп жаткан жер астындагы өтмөктү куруу боюнча жергиликтүү бийлик 2017 жылдын 2-июнунда сынак жарыялап, тендерден эң кымбат кызмат акы, тактап айтканда дээрлик 29 миллион сом сунуштаган Су-Транспромжилстрой ЖЧКсы утуп чыгат. Сынактын талабына ылайык өтмөктүн курулушу 2018 жылдын сентябрь айында бүтөөрү көрсөтүлгөн. Өтмөктүн ачылышын кылабыз деп Сарай айыл өкмөтү бир канча жолу убада берген. Бирок арадан 2 жыл өтсө дагы пайдаланууга бериле элек. Анын себебин айыл өкмөтүнүн орун басары төмөнгөдөй түшүндүрдү. Өтмөк боюнча эксперт жалдайбыз деген сөз болгон, бирок ошол эксперт табылбай жатат. Курулушту бүткөнбүз деп жатышат. Азыр кабыл элекпиз, деди Кушпак Абдрахманов. Кара Суу шаарынын так ортосундагы жер астындагы өтмөк буга чейин өтмөктүн ичинде жана сыртында жаракалар кеткени байкалган. Мындан улам Экотех инспекциясы компанияга 23 000 сом айыппул салып, өтмөктүн жасалгасын оңдоону тапшырган. Бирок бул иштер аткарылганы белгисиз. 2018 жылы 29 мартта пайдаланууга берилген Ош шаарындагы жайкы сахнанын курулушундагы сынакка жалгыз катышкан Су-Транспромжилстрой ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, курулушту аткарган. Ага жергиликтүү бюджеттен 16,4 миллион сом бөлүнгөн. Мурунку мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда курулган бул курулуш Орто Азияда жок жайкы сахна деп мактоого алынган. Бирок сапаты начар болгондуктан бир канча жолу кайра оңдоодон өткөн. Анын ачылышына ошол убактагы премьер-министр Сапар Исаков да катышкан. Көпүрөлөрдү курабыз, тигинтебиз, мынтебиз деп, бюджетте бир тиын акча жок. Ушундай бир популизм болуп кеткен да. Акбура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахнанын ачылышын Ош шаардык кеңештин депутаты Бекболот Арзебаев Акбура дарыясынын үстүнө курулган подиумду кабыл алган жетекчилерди жоопко тартууну сунуштап келет. Бирок азырга чейин эч ким бул курулушка жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Мындан сырткары Су-Транспромжилстрой ЖЧКсы Ош шаарынын Курманжан, Датка жана Туран аймактарын бириктирүүчү көпүрө сыяктуу ири долбоорлордун курулушунда аткарган. Акыркы жылдары аталган компания Оштогу курулуштар боюнча 23 тендерди утуп чыккан.